Кара Суу районунда жалпысынан 142 мектеп бар. Анда 73.721 окуучу билим алып, 5224 мугалим эмгектенет. Ошондой эле районда 109 бала бакчалар иштейт. Кадрлар маселеси 100%га чечилген. Район боюнча 57 жаш адистер эмгектенсе, аларды колдоо максатында айыл аймактар тарабынан 10 000 сом өлчөмүндө жөлөк пул, жер участогу жана коммуналдык төлөмдөрдөн жеңилдиктер берилет. 2019-2020 окуу жылында облустук жылдын мыкты мугалими 2020 кароо сынагында Жоош айылдык аймагындагы Кызыл Сарай атындагы орто мектебинин математика мугалими Абдиева Нурила райондо облуста баш байгени ээледи. Жылдын мыкты шаар мектеби 2020 номинациясы боюнча Кара Суу шаарындагы Кычан Жакупов атындагы таланттуу балдардын мектеп гимназиясы жана жылдын мыкты айыл мектеби 2020 номинациясы боюнча Жоош айылдык аймагындагы Саматов атындагы орто мектебинин облуста баш байгени ээлешти. 2019-2020 окуу жылында жалпы республикалык тестирөөгө 1751 окуучу катталып, 105 балдан жогору бал алган окуучулар 936, 10 окуучу 200дөн жогору бал алганга жетишти. Өткөн окуу жылынын жыйынтыгында мектеп окуучуларынын билим сапаты 50,13%ды түздү. Окуучулардын билим деңгээлин көтөрүү максатында районда СЭКОМ, Калемко окуу борборлору ачылып, анда 9-10-11 класстардан 500дөн ашуун окуучу кошумча билим алышты. Олимпиаданын райондук этабынын жыйынтыгы менен 40 окуучу 1-2 орундарды ээлеп, облустук баскычка чыгышты. Натыйжада 7 окуучу 1 орундо, 1 окуучу 2 орундо, 6 окуучу 3 орунду ээледи. Республикалык олимпиаданы өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин чечими менен облустук этаптын жеңүүчүлөрү республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү деп табылып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 1-2-3 даражадагы дипломдору жана 1 орунга ээ болгондор ноутбук менен сыйланышты. Ал эми Шабы Жумаев атындагы орто мектептен Эрлан Мамасалиев менен Ленин атындагы мектептин бүтүрүүчүсү Исмаилжан Режапов алтын тамга аттестатынын ээси болушту. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө облустун губернатору өзүнүн сыйлыктарын тапшырды. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган Санарип педагог аттуу кароо сынагына 150дөн ашуун предметтик мугалимдердин видео сабактары жөнөтүлдү. Жыйынтыгында Курманжандат атындагы мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин математика мугалими Аринс кызы Чынаргүл байгелүү 4 орунду ээледи. Райондогу мектептердин 97,7% компьютер менен камсыз болгон. 132 мектеп интернетке туташтырылды. Район боюнча китеп менен камсыз болуу 91%ды түздү. Дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе, райондогу көпчүлүк мектептерде өздүк чарбалар уюшулуп, азыркы талапка ылайык өзүн өзү камсыздоо маселеси жакшы жолго коюлууда. Натыйжада балдардын тамактануусу үчүн жакшы шарттар түзүлүүдө. Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата Кара Суу райондук билим берүү бөлүмү тарабынан 2020 жылды мектеп, ата-эне жана коомчулук менен кызматташуу аркылуу окуучулардын билим сапатын көтөрүү жылы деп жарыяланып, бүгүнкү күндө мугалимдер мына ушул милдеттердин үстүндө иштеп жатышат. Өзгөчө алардын аралыктан окутуудагы эмгегин баалабай кетүүгө болбойт. Демек мугалимдер кандай кырдаал, кандай абал болсо да андан чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүктөрү бар.